Assalamu alaikum, урматтуу бурустандыктар. Азыркы учурда биз кайрадан эле Баккенге күнү-түнү менен бул жактан жардамдарды көп болуштарды чогултуп атабыз. Бул жакта жардамдын ичинде кийим-кече менен, дары-дармектер менен, кичинекей балдар үчүн оюнчуктар, памперстер, тамак аш, матрас, жеке гигиеналык каражаттар, шулардын баардыгы келет. Кимде ким акчалай которобуз дегендер болсо, азыр реквизиттер жазасыз, ошол жака которуп коюңуздар. Кимде ким алып келип беребиз, өзүбүз алып келип беребиз дегендер болсо, МЧС менен биргеликте республикалык штаб түзүлүп, Кожомкул атынан спорт ордонусунун ичинде ушундай баардыгы жайгаштырылат. Ал эми кимде ким алып келе албайбыз деген болсо, биз азыр шаар боюнча мобилдүү группа портерлер жүрөт. Ошо портерлерге чалсаңыздар, портерлер барып сиздерден алып кетип, буяка штабка алып келет. Буяка штабка келгенден кийин монтип коробкаларга өзүнчө бөлүнүп салат. Мисалы үчүн аялдардын кийими өзүнчө коробкаларга салынды, эркектерге өзүнчө канча штук экени, эркектерге өзүнчө, кичинекей балдарга өзүнчө. Мындай кичинекей балдардан азыркы учурда 4700 кичинекей бала бар экен. Аларга памперстер керек экен, памперстер тиякта 4 жашка чейин көргөз болду. 4700 кичинекей бала бар экен, ошолорго памперстер көбүрөөк керек болуп атат. Памперстер, жеке гигиенага керектүү каражаттар, лажный салфетка жана башка ушул сыяктуу мыла мой ишинер керек болот. Андан тышкары тиги жакта матрастар, төшөнчүлөр, дары-дармектерди мына буякта атайын бөлүп атат. Антигриппин, жана сук кийүүдөн аскерлерге жарадар болгондорго дары-дармектер бул жакта өзүнчө атайын бөлүнүп салып, жазылып, бүт списоктор түзүлүп атат. Ошондуктан урматтуу туугандар, дагы көбүрөөк керек. Рамазан айында өзгөчө ушул Рамазан айында бере турган садакалар берсеңиздер 700 эсе көп болот. Ошондуктан туугандар, баарыңыздардан суранабыз. Азыр учурда Кыргызстан баардыгыбыз биригип, колубуздан келишинче Баккенге жардамдарды жөнөтөлү. Аз болуп атат, аз дагы көбүрөөк көбөйтөлү, урматтуу туугандар. Ошондуктан ал жакта өзүңүздөр билесиз, 20 миңден ашуун эвакуация болгон жөнөкөй жарандар бар, тургундар бар. Анан 4700 кичинекей балдар бар. Ошолордун баардыгына ушул жардам керек сиздерден. Күтөбүз туугандар. Байланышка чыгыңыздар, реквизиттерге салыңыздар. Ал жакта Элсом, Мбанк жана ошондой эле Сбербанкта бар, Россиядан которобуз дегендер. Жана ошондой эле дагы бир жолу айтып коебуз. Портер менен группалар шаарды кыдырып жүрөт. Ошол жака номерин чалсаңыздар, портерлер келип силерден алып келет. Портерлердин номерлерин өзүнчө жазып коебуз. Бул жака алып келип, бул жактан баардыгын бөлүштүрүп, анан Баккенге жөнөтүлүп атат, урматтуу туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла таалам кылган садакаңыздарды кабыл кылсын. Негизи эле кыргызстандыктарга, кыргыз элибизге аябай ыраазычылыгыбыз. Алла таалам баарыңыздарга разы болсун. Ушундай оорудун башка түшкөндөн бери элдин баары активдүү иштеп жөнөтүп жатышат. Бирок эми ошол жабыркагандар көп болгонго байланыштуу дагы эле жетишип болот. Көбүрөөк жөнөтүңүздөр туугандар. Бардык номерлер, реквизиттер, телефондор баардыгы ушул видеонун астында жазылган болот. Ошол жака кененирээк кирип карап жөнөтүңүздөр. Келебиз дегендер, келиңиздер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Туткан ордулар кабыл болсун. Алла таалам өлкөбүздү тынчтык, келечеги өркүндөп өсө турган тынчтык мамлекеттерден кылсын.